Аты-жөнүм Айгерим Жаныкул, сиздер менен ЛТР телеканалы. Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасы ЛТР телеканалына жооп кайтарганын сиз да көрсөңүз керек. Бул чыгарылышта ЛТР телеканалынын биз тууралуу жасаган атайын репортажына жооп беребиз. Бул 2 жыл ичинде президенттин энергетика тармагына сырттан каражат албай оңдоо аракети туурасындагы репортажга байланыштуу болчу. Садыр Жапаровдун убагында электр тармагына 1 сомдо карыз алынган эмес. Бирок кайрадан эле бурмаланган, так келтирилбеген аргументтери жок эле кайталанма жооптор болду. Маалымат болгон, билдирүү тараткан, таанышкан, кабарлаган, айтылган, өтө элегин айткан, көрсөтүлгөн. Сиз байкагандай, поликлиника медиасынын алып баруучусу билдирген, жазылган, белгиленген деген өңдүү сөздөрдү колдонуу менен алын эле каражаттарды жөн гана тизмектеп мисал кылып айтып берүүдө. Келишилген, же болбосо ратификациядан өттү делген документтер бул донорлордун Кыргызстанга акча которду дегенин түшүндүрбөйт. Бул кол коюлду дегенде алынды деп түшүнбөш керек да. Бир долбоорду ишке ашырып аткан кезде ошол кредит биз алгандан кийин гана биз аны как кредит катары өзүбүздүн статистикабызга алабыз. А кол койгондон кийин биз алды деп айта албайбыз. Поликлиниканын көпчүлүктү чаташтырып жатканы бул болууда. Каражат алынды беле же жокпу так кесе айтпай жатканында. Биздин даярдалган сюжетте энергетикага 1 да сом ушул кезге чейин коротула электиги даана айтылган. Келишимдерге кол коюлганы жазылган. Азыр эле сиз көргөндөй бул жерде дагы келишимге кол коюлганы жазылган деп айтылууда. Анан дагы поликлиника 466 миллион доллар сыяктуу сандарды көрсөтүп жатканда, карапайым эл бул акчалар алынган турбайбы деп ойлоп калышы мүмкүн. Баса бул тизмеде бир канча фонддор, банктар бар экендигин эске салалы. Алардын баары эле бир учурда каражат берип салбайт. Алар транштык негизде же болбосо бөлүү этабы менен каражаттарды которот. Белгилей кетелик, жогоруда аталып жаткан 466 миллион доллардын ичинен 70 миллион доллары ушул кезге чейин Кыргызстан тарапка өткөн. Бирок бул суммада энергетикага эч кандай каражат каралган эмес. Азыр сиз көрүп жаткан таблицада кайсыл тармактарга сарпталганы даана көрүнүп турат. Поликлиника бул ирет Финансы министрлигинин Instagram баракчасындагы сайтында жазылган маалымдаманы гана көрсөтүүдө. Финансы министрлиги бул каражаттар бүгүнкү күнгө чейин алына электигин экинчи рет тасыктап жатат. 466 миллион доллар кредит түрүндө экени айтылат. Бул болгондо биздин статистика Финансы министрлиги тарабынан ошол кимдер кайсы донорлор менен биз кол кое турган болсок, ошол донорлор менен биз кол коелу деп туруп баягы өзүбүздүн статистикабызды белгилеп кетебиз. Эми бала саруу чакан кейси туурасындагы маселеге келсек. Бул маселе боюнча Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан каражат жумшоо пландалган. Бирок кийинчерээк валютанын туруксуздугуна байланыштуу ички бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүн кароо дагы пландалган болчу. Доллардын курсу туруктуу эмес үчүн ошол бизге дополнительный нагрузка болбош үчүн ошол негизи азыр каралып атат. Да булактар ошо сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок ошо алына элек. Буга чейин 1 миллиард 450 миллион сом бала саруу чакан кейсине бюджеттен алынганын айтканбыз. Байкасаңыз, биз сюжетте атагандай эле сырттан келген каражатка эмес. Азыркы күндө бир да тыйын бөлүнө элек, себептен чакан кез өзүнүн ички булактары менен каржылап келатат ушул долбоорду. Чакан кез бизге кайрылса ошол эле заматта каражат келтирген даярбыз. Поликлиника медиасы Камбар Ата 2 кесинин экинчи агрегатын ишке киргизүү боюнча кайрадан суроо көтөрдү. Анда Кыргызстанда каражаттын алуучусу болуп, электр станциялар ишканасы көрсөтүлгөн. Муну министр Ибраев дагы 2022 жылдын 5 декабрында Жогорку Кеңештин комитетинин жыйында тастыктап жатат. Мына бул жерде электр станциялар ишканасына бөлүнгөн каражатты поликлиника көрсөтүп жатат. Бирок бул банкта турган али сарптала элек каражат болуп атпайбы? 3 ай туруш керек банктын требованиясы боюнча. Тактай кетүүчү нерсе бул тендердин жарыялангандыгына байланыштуу. Ал эми видеодо Талабек Ибраевдин сүйлөп жаткандагы сөзү бул экинчи рет ратификациядан өткөрүү документине байланыштуу болгон. Ошол макулдашууну ратификация дагы бир барып келдик. Ал жерде бир мындай айтканда расмий тилде айтканда пролонгация боюнча, отсрочка сроков кредита боюнча ратификация болгон. Бирок айтып кетиш керек. 110 миллион акш долларынан бир дагы акча алына элек. Бул акча каражаты 2017 жылы кол коюлуп, 2019 жылы ратификация болгон. Бул акча каражаты бизге түшүп келдик алы. Демек келишим өзгөргөнүнө байланыштуу экинчи рет ратификациядан өттү. Ал эми 2017 жылкы келишим негизинде каражатты үстөк пайызы менен төлөп калбашы үчүн Кыргызстан өтүнүч келтирип экинчи рет мөөнөтүн узартып турган өзгөрүүдөн соң кайра ратификациядан өткөрүү керек болчу.
Поликлиника медиасы кредит алган жаманбы деген суроо берүүдө. Кредит алуу жаманбы? Кредит алуу жаман эмес, калп айткан жаман. Дүйнөлүк практикада насыя алуу бул кадырес эле көрүнүш. Ушуну менен Финансы министрлиги Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери сырт жактан энергетика тармагына деп кредит албаганын экинчи рет тастыктап жатат. Садыр Жапаров президент убагында негизи энергетика тармагына тышкы жактан кредиттер, насыялар ошол келе элек. Муну менен ЛТР телеканалы дагы бардык көрсөтүлгөн сумма сандарды чечмелеп түшүндүрүп берди. Акыйындык айтышууну токтотуп, ЛТР телеканалы сотто гана чечишкенди оң деп эсептейт. Сиздер менен мен Айгерим Жаныкул жана ЛТР телеканалы болду. Эсен болуңуздар.